Урматтуу кыргызстандыктар, караңгы үйдө каман күркүрейт болуп, ушундай караңгыда өзүмдүн кайрылуумду, кайгыруумду кабарлап коюуну туура көрдүм. Бүгүн мен адаттагыдай эле үгүт иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп, түштө Кара Балта шаарында шайлоочулар менен жолугуп, андан аркы сапарымды Таласка улагам. Обалы ошол жакта тактап айтканда менин кичимекеним болгон Шекер айылында шайлоочулар менен боло турган чоң жолугушуум бар эле. Ал жолугушууга бир топ талапкерлер, саясатчылар, коомдук ишмерлер чакырылган. Тилекке каршы менин өтмөктөн өткөн кезде Борбордук шайлоо комиссиясы мени шайлоо оюндарынан четтеткенин жөнүндө эскерткенин кабарлашты. Ана мен ошол талапкерлик макамым жоготкондон кийин ал жакка барып үгүт иштерин жүргүзүүгө мыйзам мага жол бербейт. Андыктан караңгыда кайта кайрылып келдим. Менин кайрылып келген себебимдин негизи бирден бир себеби бул өзүмдүн укугумду кайта калыбына келтирүү болуп эсептелет. Мен бүгүн түндөп Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин алганга аракет кылып, эртең аны соттон берип, мунун мыйзамдуулугун териштиргенге аракет кылам. Эми урматтуу менин шайлоочуларым, БШКнын бүтүмү бул болгону мыйзамдын бир кичинекей көкөмү. Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган, адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым деп эсептегем. Буга чейин да анткени алар мындан 5 күн мурун алганы калышкан, бирок анда саясат башка эле. Андан 2-3 күн өткөндөн кийинки менин шайлоочулар менен жолугушууда сүйлөгөн ачуу сөздөрүм ушунчалык бийликке каттуу тийдиби же улуттук коопсуздукка коркунуч келтирди. Айтор бүгүн кайрадан өздөрүнүн 5 күн мурунку кабыл алган чечимин жокко чыгарып, жаңы чечим кабыл алыштыр. Буну менен билип эле турам. Борбордук шайлоо комиссиясына кайсы бир бийлик тарабынан, орган тарабынан болуп турган кысымды. Анткени мага 2-3 күн мурун эле ушу атайын кызмат жакта иштеген бир ак жүрөк адамыбыз айткан, сиздин акыркы кездеги шайлоочулар менен жолугушууда айтып жаткан сөздөрүңүз аябай ак үйдүн тиркейин келтирип жатат дегендей таризде эскертүү берген. Эми кандай болгон күндө да бул шайлоодун эми мындай, урматтуу шайлоочулар, урматтуу менин депутат болушумду каалагандар, депутаттыгымды баалагандар, сиздер бул боюнча эле бир чечим кабыл алып койбоңуздар, шайлоого бара бериңиздер, шайлай бериңиздер. Анткени шайлоо бюллетендери барып калган, сиздер мени шайласаңыздар болот. Анткени мен эртең ошол административдик соттун чечимине даттанам, андан кийин жогорку сотко, андан кийин тасы болбосо конституциялык сотко да кайрылам. Анткени конституцияда бул талап жок. Булар менин укугумду гана эмес, бүтүндөй мени шайлайм деген 10 миң деген 30 миң деген адамдардын тандап алуу укугун да тартып алды. Ошолордун укугун талашып, өзүмдүн талапкерлик укугумду талашып, күрөштү улантып берем. Сиздер дагы күрөштү улантып бериңиздер. Сиздердин мага берген добушуңар мени гана эмес, Кыргызстандагы адам укуктарын, сөз эркиндигин, адам эркиндерин да сактап калганга чоң өбөлгө түзөт. Андыктан бүгүнкү чечим акыркы эмес. Баардыгыңыздар бушайман болуп, кайдыгер карабаңыздар, белендеп койгон добушуңуздарды бере берсеңиздер болот. Мен Социал-демократтар партиясынын тизмесинде 2-нчи болуп кетип баратам. Андыктан Социал-демократтар партиясын шайлай берсеңиздер болот. Мени дагы шайлай берсеңиздер болот. Бул эми алдыда соттошуулар болот. Бар болуңуздар, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм.